Казакстандыктар мезозой доорундагы эң байыркы деңиз рептилиясы ихтиозаврдын скелетинин толук өлчөмдөгү моделин 2025-жылы көрө алышат. Эске салсак, 2016-жылы жаш геологтор өлкөнүн батышында 250 миллион жыл мурда жашаган жырткычтын сөөктөрүн табышкан. Кийинчерээк динозаврдын бул түрү илим тарабынан эч качан тааныла электиги белгилүү болгон. Казакстанозавр деп аталган балыкка окшош кескилдирик сымал жырткычтын узундугу 6-7 метр, баш сөөгү 1 метрден ашык, буту колу 2 метрге жакын. Эми көзүнүн көлөмү 20 сантиметрге жеткен. Сойлоочулардын сөөк түзүлүшүн калыбына келтирүү иши менен Назарбаев университети алектенген. Университетте ихтиозаврдын жетишпеген бөлүктөрүнүн 3D моделин түзүүгө киришээрден мурун ал скелеттин келип чыгышын кылдат изилдеп, сөөктөргө илимий талдоо жүргүзүлдү. We have our own students working in the paleontology. Биздин студенттер ихтиозаврдын скелетин сканерлөө жана басып чыгаруу менен алектенишет. Алардын канча сөөктөрү бар экенин билгенден кийин бизге аны чогултуу үчүн убакыт керек. Андан ары деңиз жырткычын коомчулукка тааныштыра турган музей ачуу пландалууда. Скелет коргоочу айнек чыныга жайгаштырылат. Анда ихтиозаврдын толук чогулган скелети болот. Жырткычтын көчүрмөсү университеттин атриумунда сакталып турат. A lightweight plastic version, so it might float in the air.